Assalamu alaikum ekendештер, Кубатай саған қош келіпсіздер. Бүгінгі чағылышта Москва шарында патриот жігітке келдім. Анын аты Қайрат Шабданбеков. Аны негізі барғандар көрсеңіздер керек. Инстаграмда, ютубта блог тартады. Ошол жігітке келіп кішкене бір маек қылабыз. Так что бізбен бірге болып маектің айнасын көріңіздер. Ал жігіт бұл жерде отырады, офисінде. Қиын кісілер негізі офиста отырады да. Ассаламу алейкум. Қандайсың? Жақсысың ба? Жоқтар қандай? Ушул кыйын кишилер ушул кресло отуруп калабы, мен канча жыл жүрөм, кресло отура албай койдум да. Кресло отурсун. Отурайм мен да. Чай içesiniz öyle. Кайрат Байский, кандайсың? Соктор кандай? Жакшы жүрөсүң бе? Блокто алып баратасың. Жакта ол амбассадор, бияқта амбассадор. Жақында такси параштым, бұдан түттен. Жақсы әрекеттер болып жатады. Мен мазыр кеңірек маек қылалы, Москваға негізі қайсы жыл келдің? Ушулар айтып берші. Келгенде не болып кете баштады? Ошол салчы. Мен Москваға оқуымды бүтеле, колледжді бүтеле келген, 2014-2015 келелі. Жаман соғылдықта біз поварды көрдік, курьерді көрдік, стройканы көрдік, доставканы да көрдік. Кылбаған еш қылған жоқ. Разнорабочий болдық, грузчик болдық. Содан ақырға келіп асыз. Бұйырса. Короче, бүт жерде іштепсің. Бүт жерді көрдік. Анан не болып такси болып қалдың? Мен такси кірішім мындай болып, мен Бургер-Кингті шешімін мұрда. Бургер-Кингті. Повар болып па? Жоқ. Менеджер болып шешімін. Очу, даже, э? Анан менеджер болып, анан заместитель директор болайын деп отқан кезде, врачқа келіп қалды. Анан такси істечі де. Анан келелі. Братан қандай жақсы дерелі, сөйлесіп отырелі. Зарабатан көрсетті, күніне 10 мың, 12 мың, 15 мың да. Сіз қанша аласыз дейді? Мен үшін 70 мың алам айлық. Осында күніне қанша отады? Күніне 3,5 6 мың да. Devre көрсетті. Блин, бұл 3-4 күн іштегенде бір күн өтіп өткен деген ойлар келді. Бұл қайсы жыл эле сонда? Бұл деген 2 жыл бұрын. Тұрып осы жерден ушундай болду эле, сизде болду эле, жумуштан туруп эле. Ошону көрдүм. 2 сааттан сменам бүтмөк. Келдим директорго, келип Николай ушундай болуп калдым, мен кеттим жумуштан. Туруп эле бас кетип калдым да. Всё, заявление жаздырды, 15 жыл отработка берди. Анан Кудай жалгап мен ордума доспамды коюп, сразу чыгып кеттим жумуштан. И ошол күнү где-то бир саат эртең менен 3 смен да. Эртең менен 7-ден 3-кө чейин, 3-дөн 11-ге чейин, 11-ден кайра 7-ге чейин. 8 сааттан 3 смен менеджерский. Анан ошо эртең менен 7-ден 3-кө чейин иштеген. 3-тө чыктым да, врачка айттым, жо такси паркка дедим. Врачка такси паркына барса, кичинен пол алдык. Эконом алдым. Эконом алдым да, сразу. Болунда механика. Алдымдағы маскада ешкім айлап үйреткен емес мен. Алдымда чыгып кеттім жұмысқа. Биринчи заказ аэропортқа түштү. Кайсы? Шеремете болчу. Элен чыгып, колдорум калтырап мындай. Анан тиги неме пассажирге повод бербейк, албетте көптөн бери иштеп аткандай болчу. Ошондон ошол күнү иштеп келдим. Жинка чалып, ушуну иштедим десем. Амай, сен Бургерге кетпедим иштегенде. Мен Бургерге формасы рубашка, кара рубашка, карашым, тубли менен. Ошондо да ушунча сүрдөп турмун, бейжик чечпей иштеттим да. Азыр эстесем. Ошондо биринчи күн иштеп канча сом таптың эле? Биринчи күн иштеп мен өчүргөнчө иштегем да. Мен азатка берилип кетип, бир 14 күн иштегем да. 14 күн карман. Мында кадимги чын эле мен ушун таптымбы депчи. Аренда 1400 рубль, бензин 1,5 мың, ошо бир сменде ошончо тоом деп үйгө алып келип, мына карачы депчи. Эсептеп койдуң уже, монча жылда монча көргөчү. Болуп кеткем дедим да. Мен уже миллионермин депчи. Bir ayda milyon kaybetkенмин деп.
Получается, ошондо 2 жыл иштедиң таксы да? 2 жыл. Азыр не иштеп атасыңбы? Азыр эми чисто для контента. Азыр элдер аябай көп сурайт контент. Жолукканда эле агиде заправкадан чайкагандан эл аябай көп сурайт да, ошо чисто контент үчүн эле чыгам азыр. Өзүң негизи влогко машина аласың, Азыр ошо менен жүрөсүң азыр, жок, ал машинаны биринчи выкупка алгам, рулим деген таксопарктан. Айтып бергем таксопарктан. айтып Короче, о мен өзүм выкупка алгам биринчи машинамды. Выкупка алып, Хавал F7 болчу ал. Анан ушундай пакеттен алып чыгып, аябай сүйүнүп үйгө алып келип, анан 2,5 жылда кутулам деп, анан төлөп келе жатканда бир күнү айтты, жаңы жылдан кийин 11 январь болчу эсимде. Машина кел деди, сүйлөшөлү деди. Анан барсам, ошо 2 күн просрочка болчу, меники күнү 4400 сом болчу. Ошо 10 миңден өтүп кеткенде, бир 11 миңге 10,5 миң болчу. Анан барсам менен кошо бир 20 айбайтыр бар экен. Ар кайсы улуттан экен. Баарыбыздын машинабызды алып койду. Анан мен ошто күтүп отурдум. Не болду депчи. Оказывается, алардын оюнда машинаны берип, биз айдагандан кийин, мисалы, аренда ошол убакта 3 миң болсо, биз 4,400 төлөчүбүз да. Булар 1,5 есе выгода көрүп машина алып койшондо кайра. Анан кийин убактында 3 менен ошол жакта иштеген балдар бар, уккам. Көп эле бала машина алып койду да. Алардын схемасы боюнча. Ошондо канча сом төлөп койдуң эле? Мен уже 1,5 миллион төлөп койгом. Жарым төлөп койгом да мен уже. Андан кийин эле дагы машина алдым. Жакын айдап алдым. Андан Кол капитал алдым. андан кийин алдагы айта берейинби? Айта бер, болгону айта бер. Алдагы мындай болду, короче. Бир күнү ушундай кандай десем да. Кыйынчылык болот да силердечи. Мындай уже такси айтып атасың, такси уже мындай азайып кетти акчасычы. Анан жүрөм, анан бир күнү келинчегим, юбилейм апам болгондон кинотеатрга барып, анан кинотеатрдан чайканага барып, анан келатып СМС келди да, эмнеге? Анан саламатсызбы деле. Чөтө бир башкача болду эле, анан отуруп СМС келди, анан саламатсызбы, мы хотели с вами сотрудничать деп калды. Анан сүйлөшүп отуруп эле бир определенный срокко сүйлөшөлү деди. Биз машина беребиз деди. Анан ошол убакта аябай кыйналып атканда, ишенечи, 2 айдын квартпласын бере албай, балам садигин бере албай, кызым школун бере албай, ушундай кыйналып отуруп, анан эмне кылсам деп андай түпкү келип калгандай болгом да. Болбой эле. Менде ушундай привычка бар. Эмне деп, все, по воле Всевышнего деп коюп жүрөм да мен. Кыйналбайм, не парюсь. Ушундай моменттер болот, в последний моментте келип мындай жол чыгып кетет да, мындайчы, түпкү келип калган жерден ушундай жол чыгып кетет. Анан ошентип отуруп эле чалды мага, анан жолук ал деди, жолук алды. Бардык басак ошо чапчаңы через 8 жүрүшүнө максимальный комплектацияда мынакей деп берди ушу машинаны. Ошентип машина ошого келели, сен азыр ошол Внуково капиталда сен эме ал акын амбассадор болуп какой-то бир реклама эмеден сүйлөштүң да. Сен азыр чоң блогерсиң да, туурабы? Ошол менен кичине реклама менен сүйлөшүп тияктың да, туурабы? Чоң деле блогер эмесмин. Мен сенин подписчигиң болом. Мен да силердин подписчигиңермин да. Силер тоо болсоңор биз Дөңсөң. Силер океан болсоңор биз кичинекей көлчүк. Короче, маштаң бар экен. Эме анан эмне болуп ушул блогерствону эметип калдың? Кандай болуп калдың? Мен билем, бирок сен бирөө мага чалып билесиңби? Менин атым Кайрат болот деп чалгансың да. Билесиңби ошону? Мен да блог ачайын деп атам депчи. Анан мен кандидат бетекке сөп бергем да дейт анан. Негизичи ушул жерден аябай жакты. Ушул блог баштаганда, короче, менде бир 2 видео бар, 3 видео бар болчу. Биринчиси бул жанагы YouTube'га биринчи жүктөгөн видеом, жанагы Крокусту сен жардыргансың, сен террористсиң деген видеочу.
алтын чагың эле. Ошо неме видеонун астына кошуп атайын ошо адресин. Экинчиси мен жана Сакал Масаев. Вы мусульмане, вы взрываете метро, взрываете там самолет, аэропорты деген видео. Үчүнчүсү жанагы полицейский менен ызлашкан видео. Анда бирок YouTube болчу да сенде. Анда YouTube болчу. Анан ошо 3 видеону түрттүр анан ошо 3-үчү видеосун тартканда аябай ызаландым да. Неге ушундай ответ жок калып калабы ушуларчы? Мындай жазасыз калып калабы депчи. Анан түрттүр эле. Анан биздин мен көрүп жүргөн кыргыз блогерлердин баарына жаздым. Анан чалдым, жаздым. Ошол жерден дагы мындай мен өзүм эмнени байкадым, өзүбүздөн эле биздин кыргыз блогерлер мындай көрө албастыкпы же жек көрүүчүлүкпү же мындай жардам бергиси келбейби ушундай көп байкадым да. Эми атын айтпай эле коеюн, эми атын айтканда эмне эч нерсе өзгөрүп кетпейт да. Чалып ушундай блог баштайын деп эле бир аз маалымат берип коесузбуз. Эмне аласың азыр элдин баары блогер тим эле кой деп койду бирөө. Экинчисине чалдым десем. Алло дейт. Ушундай жардам сурайын деп элесиз. Азыр бошобайт мен аны чала алмайм деп туруп калып койду. Кайра чалып албай койду да. Кийин чалсам чөзүп кетип койду. Ошентип силерге чалдым, силер менен сүйлөштүк. Өх дедим. Анан кийин ошентип дагы толтура блогерге чалдым. Кээ бирөө албайт, алсаң кийин келип сүйлөшөт. Сен ким элең, деп сен эч ким тааныбайт да. Сен почти сен бул жакта мындай экен да. У тебя есть какой-то потенциал? Сенде бирдеке бар болсо, сен менен сүйлөшөт, сен менен пикир алмашат, сени сыйлашат да, сага чалып дейин жолун сурап турат. Сенде эч нерсе жокпу? Биринчи адам сен менен контакт кылардан мурун сенден кандай выгода алат? Ошону ойлоп туруп анан сүйлөшөт экен. Көп байкадым ошондой экен. Анан айрымга чалдым, бир калп айтпайм, бир 30-40 кишиге чалдым. YouTube жөнүндө маалымат сурап туруп анан бир ким деген бала Чынбай деп таанысызбы? Ошол бала аябай көп жардам берди. Ошонун жардам бергенден ошо чөө болду. Клуба такси силер, Чынбаевда ошо Алмаз и таксоман Аманбайке. Ошо үчөөңөр эле. Мындай алып бар, тиндей алып бар. Андай болду 3 эле киши. Андан башкасын көбүнө жазгам. Азыр ошол кишилердин кээ бирөө менен общение бар. Бирок уже башкача да общение да. Азыр уже кайрата. Сен айтпайсың да. Жок, аларды айткам баарына чана. Айтсаң эле балким актанып элечи, алда мындай болуп калды, тиндей болуп калды депчи. Анан көбүнчө сен последнее время Инстаграмда чыгып калдың да. Инстаграмда көрүп калып YouTube тартып атасың, эле тартып атасың. Экөө теңине бир силер что-то көрбөйт окшойсуңар мен YouTube'да. Мен Инстаграмда көрүп атпайм. Эме ошону блогерство менен займет аласың. Анан жанагы амбассадор болуп атасың, биякта депчи. Ошо негизи блогерстводон акча тапса болот экенби? Блогерстводон акча тапса болот экен. Негизи мен аябай пайдалуу жактар көп экен. Мен просто мурда билбей жүрдүм да. Анан азыр эгер ушу жаштар баштайын деп ата турган болсо, мисалы азыр айырмасы жок, сен 15 жаштасыңбы же бир 50гө чыгайын деп калдыңбы, айырмасы жок экен. Эч качан кеч эмес да муну баштагангачы. Болгону өзүңдүн эле направленияңды тап. Мисалы мен өзүм направление таптым. Ошол сыяктуу эле ар ким өзүнүн направлениясын тапса эле, ол абдан сонун окот экен да. Сага жазгандар көп болуп атат, мына ачкан блог ачайын деп атам эле, эмне кылыш керек, эмнеден башташым керек деген көп болуп атат. Мен аны деген мисалы өзүм мактаган жакшы көрөм. Мактанып кетейин. Короче, көптөгөн блогерлер бар. Кээ бирөөсүн көрүп жүрөсүңөр мыяктан. Кээ бирөөсү уже алдыга чыгып кетти. Калп айтпайм, 20-30 баланын уже медиасын жакшынакай эле көтөрүп, жардам берип, азыр уже алды менден ашып кетти да. Уже кадимдей YouTube'ду үйрөнүп, монетизация менен акча таап, азыр уже кээ бирөө Москвада уже Instagram күнүгө реклама менен уже пилтетип уже акча таап атат да. Ошондой ооба. Мен деле көп тартпайм да. Мен деле баягы көп адамдар эме кылдым. Бирок мен артта эле калып калгам да, ошо басып өтүп кеткен жакка чейинчи. Өзүм артта калып койгом.
Анан жакында Кудай буйрса Аккучашка астында. Буюрса. Ошол жөнүндө айтып берчи. Кандай условия? Мекендештер бул таксопарк ачты. Кайрат негизи менин каналым көп такси көрөт да. Анан кааласаңар ушу басып алган эреке жазып, условияларын сурап, өзүн айтып койдук сен кыскараак бул. Биз Адлет мырза экөөбүз ачтык. Кыргыз эле. Кыргыз эле. Анан өлө тайынтка. Анан экөөбүз ачып. Ошо таксопаркты кыргыз эле Адлет экөөбүз ачтык. Экөөбүз компания Трон деп койдук. Бул жакта азыр өзүбүздүн мекендештер көп. Бул жака үй бүлөм багайын, ата-энем багайын, кам салайын, кредиттерден кутулайын. Бир жакшы жашоодон келген жок да бул жака Москвада. Эреке кылып кетейин деп. Анан ошо элдерге бир өзүбүздүн жардамыбызды берели, какой-то бир жакшы жагынан элге таанылып, элге бир какой-то бир кызмат кылалы деп ачтык да. Азыр өзүңөр байкап атасыңар, мисалы аябай көп да таксопарктарчы, мисалы жок таксопарктар эмес. Азыр аябай көп да бул Москвадачы өзүбүздүн эле кыргыздар мына алдап кеткен. Өтө көп. Аябай көп. Мисалы неответственный. Бирин-бири подставлять этип кетип, бирин көтүн бир чукуп элечи, сазга тыгып алышат да. Бирин-бири алдап элечи. Анан көрүп безнаказанность бере алышканда аларчы. Биздин байкуш кыргыздар эмне кыларын биле алышпай эле калып калышат да. Орус тилинен кыйналат, орус тилде мисалы жок да. Көбүч ошо орусча биле албай эле, ошо сотрудниктерге өзүнүн оюн 100% түшүндүрө албай эле. Анан сотрудниктер дагы күнүгө жанагы жаза эле алып, алардан нерв болуп калат, алар дагы уже биз менен сүйлөшкүсү келбей калат, кыйналып кетет алар. Ошол үчүн тастап салышат да биздикилер. Анан көптөгөн кишилерди көрдүк, анан блогер болуп жүргөндө көптөгөн кишилер жазат да, ушундай алданып калды. Мисалы выкуп темасын алсак деле канчалаган биздин байкелер, инелер, эжелер, карындаштар Ошо выкуп койгон адамдар бүт кыргыздар. Мисалы атын айтпасак деле ызы чуу канча жерде чыгып жүрөт андайлар бар. Бирок в том числе водительдер деле бар да. Ошо убагында төлөшпөй келип, машина сүзүп качып кетишип, ошонун айынан бийлер жапа чегишип, ошон бул что это значит? Бул өзүбүз эле кирип жатабыз да. Анан биз мындай чечимге келдик. Таза иштеп берелик депчи. Азыр биздин ошо чыгарып аткан трудовой договордор, мисалы мен азыр Instagram баракча ачып ошого чыгарып атам, ошондон көрсөңөр болот. Ар бир клиент келет. Келгенде трудовой договор распечатать беребиз муну. И ошону госуслуга бул эми мамлекеттик приложение тилкеме. Ошол жактан көрсөтөбүз мына кетип турган, мына госуслугадан чыкты депчи. И ошол жакта деген уведомлениясын кошуп беребиз ОВМге. Ошонун негизинде барып печать койдуруп алышат да. Анан менин Instagramда, YouTubeга жана видео киргизген, көрсөңөр болот. Ошо өзүм организациям эле улашым. Биринчиси, ошону тест катары кылып, анан барып мен печать койдуруп келгем өзүмдүн микрофоныма. Эми бул это говорит о том, что таза да. Азыр мындай болот да кайрат. Мисалы ошон трудовой договор менен киришет дагы, трудовойну алышат дагы. Жана иштерин бүтүрүп алып, эшеги сазан өткөндөн кийин чыгып кетет. Ошондой болот да сенде да? Негизи андайлар абдан көп да. Мисалы жалдырап келишет. Кайрат, моундай болот, байкуш, эми ушу алып аткандан кантип мен сени уят кылмак элем дейт да. Мынтип карап отуруп багат. Деп ишенесиң, документтерин аласың. Бияктан биздин бухгалтерияга жөнөтөбүз. Алар тияктан запрос жөнөтөт. Биз жанагы огородныйга барышпайт бар. Ошонун баарын бүтүрүп беребиз да бизчи. Почти мындай айтканда мамлекеттик иштердин баарын бүтүрүп беребиз да бияктанчы.
ошентип келишет. Договорду алышат, алып келгенде рахмат карап, жыргап, кучактап кетет дагы. Печатьын урдурушат. Болду, печатьын урдургандан кийин биякта бизде базадан карайбыз, иштеп атабы, иштебейли. Жок. Бир жумадан бери иштебейт. 10 күндөн бери иштебейт. Чабасың, эмне иштебейт? Башка партия иштеп аткан көрөт го. Sen işte tam anam tüy. Ne kalpaydı da anam ölbeğin içinde öldürüyor anam kara sakara var ondan kara menke çıkan öyle arkadaşlar aytdı. Bir yaktan zaraba da görünüyor. Ошол последствиясы сүрүнүп болот да ошону чыгып ошо силер мисалы УВТС алды ойлонбаса да анан базаны чыгат анан алар ошентип кайра эле регистрдешет да ошол иш бүтпөйбү түйүн билбейт да ананчы О булар деген сиз айткандай туп тура булар последствиясын ойлобойт да булар момент менен жашап көргөнүп калганда абайың деп элечи кылыч сылка салып бул мындай да азыр Яндекс такси иштеген водительдерге 2026 жылдын 1 апрелинен баштап жаңы закон булар обязательно через трудоустройство иштеш керек. Трудовой договор постоянно базада болуш керек. Туруш керек базада. Сен мисалы дворниксиң, дворник болуш керек. Мисалы водительсиң, водитель болуш керек. Строитель болуш керек. Булар азыр эми неме боюнча жаңылыктарды эле көрүп атасыңар. Таксилер токтотуп договор сурашат. Договорду мисалы өткөндө бир байке мач алды, Сахарадан депортация болуп Кыстанга жетип чалды. Дворник болуш эчкен. Трудовой договорунда. Бирок өзү такси иштейт. Уже элдин баары билип калды го бул схеманычы. Россияда бар трудовой договор атат дагы, өзү такси иштейт. Ошентип отуруп, ошону сен дворник турбайсың, эмне такси айтып жүрөсүң деп туруп, депортировали на 35 лет. 35 жылга кетти байке. И ушундай окуялардан мисалы толтурда өткөндө дагы бир кыргыз бала келаттыр. Аныкы деген повар экен. Трудовой договору. Тоже Ленинграддан лыжып келатканда карашыптыр. Все тоже депортировали. Ошол трудовой айынан бүтүргөн. Трудовой договор айынан. Трудовой договор бар базада, бирок башка направлениеде. Мисалы мен мурда күнү бардык, печать турганы өзүбүздүн водительге. Жакында видео чыгат, көрөсүңөр. Ошол жактан эле биздин көзүбүзчө эле 4 все упаковали, алып кетишти. Печати бар. Эмне иштеп атат? Синен Сахарадан өтүп келген. Бүт бар. Болгон анан эмне жүр? Трудовой жок. Базада жок. 1 ай эле болуптур. Базада жок 1 ай. По идее, за закон боюнча 14 күн мындай жүрө алышат. 14 күн ошо типа өз иштерин бүтүрүп, ошонун ичинде жумушка киргизиш керек. Ошондой кандай да. Негизи мекенештер жаман көрбөсүн, негизи көп жерден биздин мекенештер, кээ бир мекенештер караңгы кылып дейт да, мындай түшүнүшпөйт да менимче. Ошо караңгысы болот да, ошол. Көп где-то бир баары деген көп, бирок ушундай караңгыда эркекче айткандачы. Мындай Жашамай жашап эле, ойлой эле. Вообще ойлошпойт. Азыркы момент менен деле жашай берет да. Мындай негизи адам бир ишти кылардан мурун 2-3 жагын ойлонуп турган кылат го. Бизгилер жок. Кыла беришет. Бул мындайча айтканда эме тупой кишинин иши да. Таксопарктын условиясы кандай? Ошону айтып берчи. Таксопарктын условиясы биздики азыр Москва боюнча эң эле удобныйлардын бири болуп атат, что ушунча аракет кылып ачып, элге кызмат кылып аткандан кийин 3% биздики. Азыр эми көп таксопарктардыкы 3-3,5 ушундай. Биздики 3% болду. Бизде трудовой договорго да акча албайбыз. Күнүнө да акча сметпейбиз немеденчи. Просто биз таксопарк болду. Только 3 эле болду. Болду. Башка төлөбөйт. Жок. Жанагында бар го, 400 сомдон алып, 3 сомдон алганда 2% 3%. Жок, андай эч нерсе жок. Мына неме Яндекс 25 бир, мисалы комфорт почтук экономику 25. Яндекс ошо симайт эде. Анан азыр 4% налог төлөп атышпайбы? Ошону эле биз алып налог төгөбүз ошону. Сен сага аны выгод эмес го деме? Вообще аз го дейм. Мисалы, жерлерде күнүнө 3 сом алып,
Анан 3% алат дагы, туурабы? 2%, 3% алат. Сеники өтө эле мындай эмеспи? Майлуу сүт эмеспи дейм да. Эми ошо биз элге кызмат кылып атабыз да, Бул таза постоянныйгабы же временныйбы? постоянный болот деп атабыз. Мына 2026 сөз берем ушундай 3% менен алат. Жакшы условия экен анда. Бекендештер астыда номерлер турат. Жазасыздар. Кимде ким ушу трудовой менен иштегиси келсе, негизи официальный жүргөнгө аракет кылат да. Деп бүт баарын кылдырып алгандан кийин биякта иштеген чыгып кетип калбайчы. Ошонун ишинде турат. Биз делечи мисалы эми ошо силерди ойлоп тургандар бул жака иштегени келгенсиңер, жыргааныңарга ишмер келген эмессиңер. Силерге документтериңер түздөп легалдуу жүрсүн деп атабыз да. Россия территориясындачы легалдашып, таза жүрсө өзүнө жакшы да. Эртең сотрудник тосуп калабы же болбосо мамлекеттик кызматчы тосуп калабы, Туура. Келдик, документтериң таза, коркпой жүрөсүң да. Анан биздикилер дагы мындай да, момент полицейскийлерди, анан жанакы Росгвардияны, мажистерди аябай жаман көрөт. Билесизби эмнеге? Булар ушинтип акчасын экономдошот да, мисалычы бизге 3% бергиси келбей, там 2,5% такка кирип алып, 0,5% эле разница да. Бирок ал выводтан чечип алат, акчасы чыгат дагычы. Ошону билбейт дагы, ошол жакта иштей беришет дагы. Анан буяктан базадан чыгарабыз, мисалычы. Бирликлик. Ошо жүрө берет дагы, анан түшөт. Сен трудовой гана. Чыгып, уже биз чыгарып ийгенбиз. Анан сага жанагы немеге жазат группагачы. Жигиттер, мени тосуп калды. Волгоградкада. Ёмо, 20 мың көрүп чыктым, 30 мың көрүп чыктым. Договорым жок экен. Договорум жок экен, тронго жасаткам дейт. Каратный атлетке дейт да. Болбосо бизде условия деген оңой эле, биздин партиялар болду. Анан эч кандай условия жок. Акча төлөбөй эле кой бизге. Анан кайра биз жаман, ким жаман? Айткан ооз жаман, иланын көз жаман болгон, биз жаман деп чыгат да. А по факту бизде иштегендер мисалы көбү мисалы печать койдуруп атышат, уже көбү базада бар. Спокойно жүрүшөт. Анан левый документтер жаратып алышат дагы. Анан тиге 5 мың бердим, буга 5 мың бердим, буга 10 мың бердим деп жүрүшөт. ППС тосуп калыптыр, анан мен реестрде экенмин дейт. Трудовойм жокпу? Реестрге чөсүң. Мыйзам бузба. Мисалы, орустар болбойт дейт. Мисалы, ошондой эле аналай кишинин жагын ойлош керек да. Макул Кыргызстанга келди мисалы, башка улуттун кишилеричи. Мыйзамды жүрүш керекпи? Жүрүш керек, туурабы? Налог төлөш керек. Легализация болуш керек. Мыйзамга башыш керек. Ошондой эле биз дагы башка өлкөгө келдикпи? Мыйзамдашыш керек да, туурабы? Ооба. Аны документ кылышып келген чыгып кеткен кайра кире аламбы анан киргизебиздер, өзү кем издер. Вот. Сен мисалы мыйзамды жүрсөң, мисалы мен келгениме уже 11 жыл кетет. Мен 11 жылдан бери кирип чыгып оңой эле жүрөм, мисалы. Мен реестрге түшкөн жокмун мен. Эч кандай проблема болгон жок мендечи. Мисалы өзгөр жана видеолорду деле көрөсүң эле, мен акыркы күндөрү 4 ой киргиздим. 4 ой жүрдүм, 10 миллион киши көрүптүр. Только сотрудник полиция бар менчи. Тозот, токтойм, сүйлөшөм, кетип калам, болду. Мына кенен жакшына карашып болсун. Эч кандай акча берип, коррупция берип, мындай болгон эмес да. Бул жашоо мындай да, сиз жашоону кандай көрсөңүз, жашоо сага ошондой ответ кылат да. Жашоо ошондой. Сен жек көрөсүң бирөөнү, сен жек көрүп каласың ошондой да. Мисалы мен силерди жаман кишилерди таанысам, бирок бир эки ооз сүйлөшпөй жүрө берсек, мен оюмда силер жаман киши качып калса. Эгер мен силерди жакшы киши деп таанысам, мына оюмдачы, мен силерди жакшы киши болуп калса, мен силер сүйлөгөн сөзүңөрдөн, кылган ишиңерден, бул жакшы киши экен деп билем да. Эгер жаман киши катары көрүшүп келсем, бул жаман киши турбайбы деп сүйлөгөн сөзүңөрдөн, кылган ишиңерден эле жаман иштерди таба берем да. Ошондой да өздөрү мыйзамга башишпейт да, анан кайра жамандашат. Ким жаман? Орустар жаман. Туура, жамандар дагы бар.
мындай жаман улут болбойт туурабы, жаман адам болот, жаман адамдар болот. Любой эле жерде бир нерсе кыска айтайын да, мисалы бизде канча былтыр мурда болду, индустар жанагы Кыргызстанда сабап болгондо. сабап коюш. Биз кыргыздын баары чыктык го. Ошол сабап бирден кармалап бийлешти го. Мисалы бизде ушундай болду. А бизде бuyakta канча деген мигрант, мисалы болуп калат, тигини изнасиловал, тигини убил депчи. Ошондо эле мындай карасаң мактаган болбойм. Орустар унчуп эле жүрөт го. Анда давай анда орустар чыкпайт бир анда чоңдон кетирем депчи. Неге? Мисалы да мындай логика салсаң ушунчалык бизди батырып, соромдон унчуп келишет да, соромдончу. Конечно, делегация ошо такой боюнча. Бирок ошого чейин унчукушпайт да. А бизде ушундай болду эле, сразу көрдүм делишти. Ошондой эле сыяктуу да, мен салыштырып атам болчу. Ошондой мисалы бүт жерде бирдей болуш керек да отношение туурабы. Өзүң мекенде да, башка мекенде дагычы. Анан биздикилер эле биздин мекенде порядок болсун, бирөөңдө болбосун дегендей, бул уже тоже караңгылык да. Бул мындай терең ойлонбогон кишилердики. Канчалык болду? Жарым саат болуп Анан Кайрат. Блогерство боюнча мен жана угуп калыптырмын. Сен реклама кылып атасың. Жок, бүт нерсени кылбайм да реклама. Жок, негизи реклама көбүрөөк кыласың го мындай. Конечно, мындай пайдалуу жака, жаман жок. Рекламанын немеси канча? Суммасы. Же алдын комиссияңыз болгондо. Жок, мен албай эле айтам. Мисалы, мекендештерден көрүп аткан бизнесмендер бар болушу да. Рекламабызды жаап калышы мүмкүн. Примерно кайсы суммадан башталат? Примерно мисалы ар кандай да, мисалы эстонуку башкача, чайхананыкы башкача, таксопарктардыкы башкача. Давай возьмем чайхана. Чайхана 60 миллион дейт. 60 миллион. Но смотрите, мен кылган чайхана бар. Мисалы мен азыркыга чейин барам. Ошо чайханага келип сурасам, ээси күлүп жайнап тосуп алып, Көбөйт бергенсиң. күлүп жайнап тосуп алып, акчасы төлөйм десем, бирөө да акча албайт да. Анткени результат бар. Жазасызбы? Таксопарктар разный, мисалы мен кылган Кудайга шүгүр. Эстонлор кылып коебуз, мисалы бир жыл мурун бир эстон рекламага бүгүнкү чейин, азыркы күнгө чейин жолукканда брат, салам алейкум, кандай бүгүнкү чейин келип атсың рекламаң менен деп жолуккан жерде тамак алып берип, кучактап, ошо жылуу сөз эле мисалы мага дем күч берет да, жылуу сөз эле. Рахмат депчи. Сен негизи эмесиң да, мындай сен харизма күчтүү да. Харизма бар да сенде ушундай. Биздекени ойлоно калып, биздеки видео тартканда да мындай жакшыртасың да. Молодец. Рахмат. Анан мисалы сен таксиде иштеп кеттиң, таксиде иштеп эмне кылдың эле? Азыр кылмайт, блогерство болгон. О, эмне кылдың? Мисалы, эмнеге Таксиде иштеп жүрүп кусанчып кетти. Кусанчып кетти. Таксиде эмне таптың сен? Эмне таптың? Ошо вес коштум. Гаймарит сделал себе. Кондемия жүрөчү постоянно. И ушундай оорулар таптым таксиде. Ошондо блогер болгон жакшы экен, же такси болгон жакшы экен? Блогер болгон жакшы экен да. Өткени мен блогер болгондон баштап азыркы минут жүргөн тулпарым блогердин аркалыгына келген. Мына буюрса келип отурасың обществоге. Молодец, Тоже блогерликтин аркасынан мына буюрса обществода турабыз. Ишибизди жүргүзүп атабыз. Блогерликтин аркасынан өзү мына кийинип атабыз.
ар кайсы мисалы чайкалып. Жақында эме алып келдім осы. Дагестанға алып келдім. Вот мына блогерликтин аркасында биз 10 күн эс алып келдик. Сонун эс алып 10 күнгө эми мисалы Неге именно Дагестанға барды? Башка Турция, буюрса жакында ролик чыгат да бул Дагестан жөнүндө. Биринчиден биз эс алуу менен кошо Мамедкала деген Дагестанда бир айылды суга туруп кетти. Дамба жарылып. Азыр интернет тармактарынан көрүп атпайсызбы? Ошого жардам берели деп барганбыз. Биринчи неме инициативачы. Анан ал жака ушунча жардам бере турган кишилердин саны ушунча көп экен. Ал жака баарын изделип кеткен да. Анан биз баратып ошондо эле биринчи эле немеден өттүк. Анан биз ошол жардам берейин деген кишинин саны ушунча көп экен да. Анан биз барып баратып неме менен Дагестан менен Калмыкия границасы бар экен. Ошол жерден биз токтотуп именно ошол жөнүндө сурадык да. Ушундай баратып эле жардам берген деп. Анан ошол жерде алар түшүндүрүп берди бизгечи кандай экен чегарадан. Макул деп анан акчалай жардам берелик деп эле акчалай жардам бердик. Көптөр анан балдардын комментариясын жазып атыптыр. Элдер кыйналып атса ошол жерде силер жыгап жүрөсүңөр депчи. Сен ар жагын көрсөткөн шығар, тропака көрсөтөсүң. Пока көрсөткөн жокпуз ал жагын. Бирок буюрса менде кече алдым 40 мүнөттүк видео бар, азыр көрсөтөм сага. Ошол жакта бар да. Анан бул экинчи цель бул ошол жактан реклама чыкты Дагестандан. Ошол жакта кемпинг, жанагындай тарзанкада секире тургандар, катерлер менен ошол жакта реклама кылганы. Ошо тарзанкалар канча келген секиргенде? Секирген, эгер качелерден секирсе 5000 рубль, а эгер аркан менен секирсе тарзанка 7000 рубль экен. Ошол эле очередь көп акча. Биз 2-де бардык. Обедте 2-дечи. Саат 8-ге чейин очередке. Ушул жаган нормально заработать этет. Бирок аябай кооз экен. Прям үңкүрлөрдүн бар. Дагестан тоо өлкө экен. Немелерди үңкүрлөрдү оюп, ичине свет жүргүзүп, вентиляция жүргүзүп, тепкичтерди коюп, ушундай тоодон таш кылбасын деп сеттер жаап, туристтерге мүмкүнчүлүктү ишке сонун кылып түзүп коюптур. Астында лодкалар бар экен, катерлер бар экен, жанагы волна менен ушундай болуп атышты. Сон эсепелер. Дальше ары карай Сочиге барды. Ошо 10 күндө 12 автономный округ деп койсоң, же край деп койсоң, 12 республика дейт. 12 республика бар кетебиз. Нурия карындашыбыз келип отуруп калды го, сүтүп койгон жок да. Тияктан баарыбыз эле ачынып, чачынып, чечинип эле жүрдүк да. Ошондон акыркы күнү Сочиде болдук. Ошо Сочиден мореге түшүп, мен биринчи жолу түштүм мореге. Дельфиндер менен. Муздак болчу, муздак. Жок, мындай. Ушунча келгенден кийин эми жаан жаап атат. Ошону карабай түштүм да мен мореге. Төгөлдө калсаң, баргандай түшкөн. Медуза бар менен түштүк. Дикки дельфиндер менен. Вообще сонуке. Постоянно жумуш деп жүргөндө. Мен касача Перезагрузка көп сырды, глубокий перезагрузка алдык да. Анан дагы каяка барасың да? Буюрса, ошо блогерликтин аркасынан жүрүп, бир таксопарк нээси, атын айтпай эле кой деген. Египетке путевка берди. 2 кишилик. Фильмге барасың. Өзү айтты, либо Египетти, либо Турцияны тандап ал деди. Бүт баары первый линия деди. Турция жакшы болду. Көрөбүз го, барабыз. Пока тандайлайбыз. Турция жакшы ойлойм. Ошо путевка Инстаграмда бар. Таап алсаң болот. Чисто өзүм атыман деди. Ошо блогерликтин аркасынан
Ошого. Ошон үчүн кайратта блогер болом десеңер баштагыла. Эчтесең кереги жок, кымбат телефондор кереги жок. Анан эчтеги мына тарта бер любой нерсени. Туурабы? Меники 7 миң сомдук видео регистратор тартам, видеонун баарын. Ооба. Буюрса ушу акырында көрүп отуруп, азыр уже Кээ ойлойт экен, блогер болуш үчүн iPhone алышым керек, тигин алышым керек, муну алышым керек депчи. алды. Немеде? Жаңылыш ойлор да. Ошо да. Кантсе кыла бермек. Ошол кайрат анда. Сага ишиңе ийгилик. Мындан да Кудайым буйрса, эмгеге жолукканда мындай чоң таксат бар. Элүү машина алып калсың. Оозуңуз салмай. Бул креслоң да анда чоңоюп мындай. Дорогой кресло болот го. Трон. Трон отуруп калат. Ошо молодец. Жакшы аракеттер кылып атасың. Сен үчүн мен мисалы суктанам да. Молодец ишти кылып атасың. Ошол. Сизге да рахмат. Аман бол, ишиңе ийгил анда. Эч качан ойлободум эле интервью берем деп. Буюрса силер үчүнчү интервью? Ким көрдүң эле? Чоңдордон Сапар Туратов деген. Сапарга. Ал жана Кандай ким алды? именно видео регистратор тууралуу алганда ошондочо жана кызычы болуп кеткен да. Анан Москвага кантип келип калдың эле деп урмат. Эң биринчи сураган Инстаграмда. YouTube'да. Ана көрсөтөт. Все, сиз үчүнчү эсе. Олмат биз жака болот окшойт. Давай, рахмат. Рахмат. Кетти го. Аман болду. Барыңыздар, аралаңыздар. Ассаламу алейкум.